Мынакей Алмаз Мамбековдун 57 кг салмак категориясындагы Яшар Догу федерал турниринен алтын медаль. Агай, ушул балбандардын жалпы даярдыгы тууралуу бир аз кандай настрой менен, маанай менен келишти эле? Кудайга шүгүр. Элхамдулилла. Көлдөн машыгып өттүк 3 жумалык. Ошо буюрса эми бул деген биздин негизги максат Монголияда өтө турган Азия чемпионаты да. Ошол жака даярдык өтүп атабыз. Апрелдин 19-уна. Бул подготовительный этап менен кетип атабыз да азыр. Жакшы балдар. Эми аябай деле формада деп айта албайбыз, бирок күрөшкөндөрү Кудайга шүгүр жакшы күрөшүштү баары. Тажрыйба жагынан да бир аз жетишсиз болуп калат окшойт, балдар жаш болуп. Эми буюрса булар эми жакшы келатышат да, буюрса дагы ушу менен шүгүр. Бул турнирдин өзгөчөлүгү бул жана рейтинговый болуп атпайбы? Бул дүйнөдө 4 рейтинговый турнир бар. Бияктан жанагы рейтингде орун алгандар очко алып, анан дүйнөлүк чемпионаттарда жана рейтинг боюнча балбандарды бөлөт. Жана жеребевке кылганда. Ошол нерсеге булдун баягы немеси бар да. Анан жылдын аягында рейтингде ким 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алгандар, анан дүйнөлүк күрөш федерациянын өзүнүн жана акчалай сыйлыктары бар да. Жылдын жыйынтыгы менен өткөн жылда ооба. Эрназар 3-чү болуп рейтингден, ошон үчүн ал дагы алды бизден. Эми быйылса бул жылда башталып атат, эми буюрса. Агай, ушу 57 кг салмактан жогору балбандарды мындай кандай баалайсыз? Ушу 57ден мисалы Алмазды, 60 ушу бүгүнкү күрөшүнөн кандай баалайсыз бүгүнкү күрөшүн? Бүгүнкү күрөшү эми Алмаз буюрса жакшы, өзүнүн биз айткан нерселердин баарын жазады, жакшы, өзүнүн дагы даярдыгы дагы, өзүнүн самочувствиясы да жакшы болду. Буюрса өзүңүздөр көргөндөй теги финалдык беттеште грузин балбаны чота күрөшпөй койду, ошол себептен эми Алла Таалам алтынды буйруптур бизге. Тактикасы дагы баягы мөөнөтүнөн мурда утканга аракет кылып, сиздер коюп бердиңиздерби? Ооба, чыгып атканда айттык. Чыгып күтпөй, өзүң күрөшүңдү күрөш, бул негизи чыгып тез-тез бүтүрүп салганга бул полный возможность бар да, жакшы. Өзүнүн да взрывной качестволор ошонусун колдонуп да күрөшүш керек дедик, ошо буюрса. Улукбек тууралуу. Улукбек выход финалда тиги өзбек балбанга өзүнүн катачылыгынан жанагындай болуп күрөш бүтүп калды. Негизи алдындан финалда күрөшө турган деңгээли бар болчу да негизи. Даярдыгы да жакшы болду, в принципе. Тиги бронзага күрөшкөн балбан Турциянын 1-чи номери, ал дагы жакшы. Аны жакшы утуп койду. Реванш алдым дегендей кылды, буга чейин утулуп калган, өткөн неме. Жакшы болду буюрса. 65-те Икром бутун жаракат алып калган себебинен ал эми бронзага күрөшө албай калды. Аны биз эми өзү күрөшөм деп аябай неметти. Биз болсо эми эртеңки күнү Азия бар, башка мелдештер бар. Карьера уланыш керек. Бунун ден соолугу бизге баягы маанилүүрөөк да. Бирок ага чейинки күрөштө жакшы күрөштү. Орустун балбаны бул өткөн жылдагы дүйнөнүн чемпиону жаңы. Аны менен да жакшы күрөшүп аткан, буту жаракат албаганда дагы 1-2 убакыт дагы бар болчу, жакшы да күрөш көрсөтүп атты. Буюрса эми мунун баягы келечеги алдыда. 70 килограммдан Эрназардын эми 1-чи, 2-чи мелдешти жакшы эле күрөштү. Но бул орустун балбаны менен 1-2 ошибка кылган үчүн ошол моментте эми ал моменттер эми бул дагы Ярыгинде өткөн турнирдин чемпиону, бул дагы эми оңой бала эмес. Но эми бул эртеңки дүйнөлүк чемпионаттарда күрөшө турган ушу балдар, эми дагы биз мунун үстүнөн иштейбиз үйгө барганда. Биякта күрөштүн именно положенияларды уттуруп жиберди да, кичине 1-2 положенияны. Ошон каталары бар, ошолорго иштеш керек биз дагы көбүрөөк. 74-та Ислам Орозбеков. Ислам азыр бронзага күрөшүп атат. Үндүс балбаны менен. Эми буюрса бул дагы азыр көрөбүз. Негизи буга чейинки беттештерин жакшы эле өткөрдү. 2 румундук балбанды утту. Неме
Türктün балбанын уттуруп койду да. Эми буюрса бул баягы подготовительный процесс болуп атат, эми дагы жакшы ийгиликтерди көрсөтөт деген ойдобуз. Арслан Будажапов да жакшы келатты, аябай. Будажапов дагы выход финал уттуруп койду Американын балбанына. Анын дагы 1-2 жерден өзүнүн ала турган жерден жакшы моменттерди кой берип жиберди, ошонун натыйжасында аягында утулуп калды. Чоңураак бестерден Чоң бестерде 86 Нуртилек, Усупов экөө тең бир балбанга утулуп калышты. Эми булар дагы жаңы 86-га өтүп, мындай физикалары жагынан кичине жетишпей жатат деп ойлойм. Чоң рахмат агай. Мындан кийинки старт буюрса анда Азия чемпионаты. Буюрса ошого даярдык көрөбүз. Азыр барып эле көлгө 3 жумалык окуу машыгуу жыйын. Машыгуу болот. Андан кийин ошо үйдөн даярданып туруп эле Монголияга барабыз буюрса. Чоң рахмат агай, сиздердин да эмгегиңиздерди абдан баалайбыз. Көрөрмандар сиздерге рахмат. Алла разы болсун.